Мына бүгүн 23-сентябрь 2019-жылы Чалдабар айылында Фрунзе айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү райондук маданият бөлүгү биригип, Акшола шаар апалары биригип бүгүн мамлекеттик тил майрамынын 30 жылдыгын белгилеп жатышат. Боз үй тигилип, жакшы каада салттары болуп, иш-чаралар баары болду. Анан ушул жерде шайыр апалардын дагы 200 жыл болгон сок билекти алып келип бүгүн сок билек жана ошондой эле супара анан кумгандын азыр ээсине сөз берелик. Анткени мындай кумганды азыр эч ким колдонулбайт. Азыр жок эсе. Ошондуктан мынакей сок билек өткөндө мына Жайыл ата унун коомуна келип, Жайыл Баатыр музейине келип сүрөткө тартылып кетишкен эжелер. Анан кийин биз интернетке да чыккан эжелер. Мынакей супара, кыргыздын супарасы азыр да колдонулат. Бул жерде мынакей азыр канша эже дагы кармап турган кумара күмүштөн жасалган экен. Кумгандын ээсине азыр сөз берелик. Эже сүйлөңүз. Эме кумган кимден калды эле? Кайненем кумганы. Кайненем жок болгондон кийин кайын сиңдим урунуп атат. Туурабы? Канча жыл болду? Канча 200 жылдай болуп калды го дейм. 200 жылга жакын. 150 жыл болуп калды го дейм. 100дөн ашып калды го. 100дөн ары. Сиз өзүңүз аты жөнүңүз канча жаштасыз? Өзүм 42-жылга. Атым Сухура. Кайын сиңдим атту. Чалдабар айылында турасыз, Панчылуу районунда. Турмушка чыккандан бери ошол жерде турам. Күйөөм жабан болуп иштеди. Өзүм кошо балдар менен арбичке болуп жүрдүм. Нече жыл. Пенсияга чыккандан кийин үйгө отуруп калдым. Рахмат. Сиз ден соолукта болуңуз. Ушундай ыйык буюмдарды колдонуп, аздектеп, сактап, кийинки муундарга дагы калтыра тургандай болуп, ушуну күтүп жүрүптүрсүз. Ушуну сиз айтып жатасыз 100 жылбы, андан көппү, буга азыр жылына так маалымат жок экен, бирок өзүнүн колдонуп жүргөнүнө убагын айтып жатат. Эми мына шайыр апалар мына Могул апанын мен азыр сүйлөшүп олтурсам, бул апаларда келин алганда ушундай кумганы менен чылапчынды кошо берет экен да. Кол жууганга беришет экен. Бул дагы бир аябай жакшы салт. Эми бул мындай салттар унутулуп кетип атат да, ошону дагы кайрадан ушу жандандырыш керек да. Бул деген абдан жакшы нерсе. Себеби атадан балага, энеден кызга кала турган мурас катары деп ойлойм да. Сиздин улутуңуз Карачай. Жакшы. Биз Чалдабар айылында биз интернационал калк деп айтсак болот. Панчылуу районунда ар улуттан жашаган калктары бар. Биз ынтымактуубуз. Бөтөнчө аялдар ынтымактуу болобуз. Биздин ата бабалар сырттан көп, Оштон, түштүктөн, көлдөн, аргас жактан келет биздин келиндер. Анан биз эч кандай ууруга бөлүнбөйбүз, эч кандай жанагындай улутуна да бөлүнбөйбүз, уурусуна да бөлүнбөйбүз. Чогуу ынтымактуу. Мынакей бүгүн ынтымагыңыздар абдан билинди. Мен өзүмдүн атым Бекбүбү Асанкулова болом. Жайыл ата коом мүчөсүмүн. Шайыр апалар мени төрайым катары чакыргандыктан мен ушул жерге конок катары келип отурам. Ушу апалардын жасалган мынакей кундуз эженин колунан чыккан мынакей өзү көрсөтүп атат. Мынакей
Mana Мынакей бардыгы. бардык мына жаздыкчалар. Mana бул чекме дейт. Чекме Чекме mana курак. Айтыңыз. Курак mana тирик гүл дейт, тирик гүл. Тирүгүл, тирүгүл. Тирүгүл. Mana erten kelgen bul tuurduk deyt da. Dep koyup bunu. Турдук? Туштуурдук. Туш туурдук. Туш. Кыргызча биз туш кийиз деп айтабыз. Сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтыңыз. Аты жөнүм жерге талдан келген кыргыздарданбыз. Келгенибизге мынакей 11 жыл болуп жатат. Бизде жакшы жашап жатабыз. Аксын кундуз. Мына күйөөм. Жолдошум. Сен мынакей? Мына шайыр апалардын карачы, суу парада ыйык суу парасын көрсөтүп жатышат. Апалар кол өнөрчүңүздөр рахмат. Ушу кыргыздын каада салтын баардыгын колдонуп келатасыздар. Анан эми үйдө дагы бүгүн шартка жараштуу алып келген жоксуз. Ар кимиңиздер колдон келсе, кол өнөр эмнеңиздер бар? Чакырсаңыздар, мен тартып, ушинтип багы өзүбүздүн кийинки урпактарга көрсөтүүгө аракет жасайлык. Анан могу сандык сиздер мына көрүп атасыздар. Сандык кимдики? Мына сандык мына. Меники бул сандыктар. Бул эмне сейиңизге келдиби? Сенде келген сандык. Мынакей бул жерде Кундуз эженин мына сандыгы мына эки сандык экен. Мынакей. Канча жыл болду эми буга? Ким жасады? Кана бир канча? 15 жыл oldu. Жок. Öközün. Öközgө 40 жыл oldu. Kança azır 54'te çıksak sonunda kança yıl olur? Irçı ayabay jakşıdan ökö. 86 жылы 85 жылы turmuşka çıkanбыз. Siz özünüz айтып коюңузчу. Кантип Кундуз эжени таптыңыз? Айтыңызчы ошону. Кантип таптыңыз эми? Тойда ырдап жүрүп эле таап алгам. Ырдагандан аябай эмне деп койчу эле, абдан тандаган экенсиз. Озактан ырдап отуруп эле. Рахмат мынакей ушундай кол өнөрчүлүктөрү мынакей сиздин рахмат. Мындан дагы көбүрөөк жасаганга аракет кылыңыз. Кундуз эже, шайыр апалар мына шайыр апаларды мынакей бүт бардыгын көрсөтөйүн. Мына кыргыздын мынакей сок билек булардын баарын бүгүн шайыр апалар бүгүн абдан камдаган экен. Mana özünün çapanı, mana Бул болсо terezege tasıp koyut bunu terezege. муну терезеге тартып коет экен. Bunusunu veşilkaga kiyim ilip oşon üstten tasıp koyut bunu. Буну вешалка жанагы кийим билгичте тартып коет экен. Мына бул мынакей жылтырактар менен тартылган ушунчалык Mana eteklerden beri mандай. Этектери дагы этектерине дагы сууру жасалган экен. Сууру менен капталган баардыгына. Эми Кундуз эже сизге чыгармачылык ийгилик. Шайыр апалар да ушинтип жүрө бериңиз. Сиз дагы шайыр апалар бүгүнкү тоюңар кут болуп, рахмат. Баардыгыңыздар сулуу болдуңар. Бүгүн көйнөгүңөр эле кандай болуп турду. Өзүңөр да сулуу болуп, баардыгыңыздарды жакшы көрөбүз ошондой. Жамдакы болзу. Мына сиз сүйлөп коюңузчу эми, эже, сиз сүйлөп коюңузчу. Төшүңүздөгү эле мына карачы эженин медалдары. Эне тил майрамы өткөрдүк. Акчол апалары баары сынтымакта болуп, жүгүрт боолордун баарын дайындап бош үйдөгүлөрдү. Сынтымакта болуп, күнү түнү чуркап, бүгүн тойду өткөрдүк. Баарыбыз жакшы, баарын жакшы жөнөттүк. Буюрса, ырдадык, бийледик дегендей, бүгүн көңүлдүү болду, жакшы. Той жакшы өттү. Рахмат. Шайыр апалар рахмат баардыгыңыздарга, ишиңиздерге